Урматтуу Урхеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, биз Бактыгүл Чыныбаеваны көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгүндө журналист агартуучу катары гана тааныштырсак, мен экинчи бөлүктө Бактыгүлдү жазуучу катары тааныштырам. Калеми такшалган мына кыз китеп дегени бир кыска убакыттын ичинде ушундай жайылып кетти. Кут болсун мунун. Кыз китеп бул өспүрүм кыздар үчүн абдан маанилүү. Биз өткөндө айтып аттык эле. Жанагы жыныстык сабаттуулук жөнүндө да кеп кылабыз деп Урхеш сайты агартуу айдыңында биз жакында дагы бул боюнча онлайн уюштурабыз, талкуу уюштурабыз. Ошондой эле Айсулуунун баяны. Ушул эки китеп жөнүндө мына анонс бере кетели. Себеби бизде тилекке каршы адабиятта бир жакшы өрнөк жок болуп кетти. Рецензия жазган, сын пикир жазган, анан улуттук адабияттын базарын кайната албай аткан окуйбуз ошондон болуп атат да, биздин чоң улуттук мүчүлүштүк болуп атат да. Эми капа болбосоң өзүң айтып бер, китеп боюнча кичине мазмунун элге. Негизи мен ушу чет тилдерден көп китептерди котором. Бул Луна Айсулуунун баяны деген ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү Лучио Валерия Сарандреа жазган, итальянец өзү. Ошонун кыргыз кыз жөнүндө жазган. Италиялык мигранттардын кызы, Айсулуу деген кызы, ал өзүнүн Италияда жашап жүргөндө өзүнүн атын чанып, Айсулуу деген атты чанып, Луна деп итальянча ат коюп алып, анан Кыргызстанга келип, бул эми баягы адайы роман экен. Кыргызстанга келип, анан каникулга келип, анан баягы кыргыздар менен таанышып, салт санаасы, баягы Кыргызстанда жашоону көргөндөн кийин анан Айсулуу деген атын толук кабыл алат да. Өзү спортсмен кыз болот. Анан романдын сюжетинде да анан ала качуу, аялдардын аялдарга карата зомбулугу, Кыргызстандын сөөк коюу адаты каза болгондочу. Дагы бир топ баягы Кыргызстанда коррупция деген сыяктуу нелердин кыйга өткөн экен да. Аябай анан ошо ала качууну эркектердин түшүнүгү, ала качууга карата аялдардын түшүнүгү, энелердин түшүнүгү деген сыяктуу нерселер бар. Эми муну 2019-жылы чыкты котормосу. Бул өзү итальянча жазылган китеп. Ошону которуп бир жайдын ичинде которуп бүтүп анан чыгардык. Өспүрүм кыздар окуса жакшы, 18-19 жаштагы кыздарга ылайыктуу китеп. Өзүн тааныганга, ала качууга каршы турууга жардам бере турган китеп. Негизи эле бул сыяктуу китептер батышта аябай көп жарыяланат. Мага десе бек жыл болду. Кандай шакыртып мунун жакшы. Бул боюнча баяның болду, Мол боюнча түшүндүрмө бер, себеби менимче кыз китеп деп аткандан бул жерден биздин көкөйдөгү маселе жыныстык сабаттуулук жөнүндө берилдиби? Ой, жыныстык сабаттуулуктан мурда дагы жеке гигиена. Өтө маанилүү. Соолукка камын көрүү. Ошол эле кыз келиндер азыр мисалы үчүн аялдардын бир 90%-нинде гинекологиялык оорулар бар да. Ушунун баары эмне себептен? Бул кичинекей кезинде бала күндөн туура эмес тарбия, туура баягы уялып, же үйдөн үйрөтүшпөйт, же мектептен үйрөтүшпөйт ошо менен. Бул жерде мисалы үчүн баштан баштап, баштагы чач, көз, кулактан баштап бут, анан психологияга чейин да. Апаң менен кантип сүйлөшөсүң? Бутуңдун тырмагынан тырмакты алганга чейин баягы кайсы маалда алыш керек, кантип алыш керек, тишти канча жолу жууш керек, тиш щетканы кантип алмаштырыш керек, айтор самынды кантип тандаш керек, шылып майда чүйдө нерселер мындай. Туура тамактануу, анан мисалы көкүрөк темасы, бизде Шапирадо эле, Шапирага ассоциация кылышат, бирок бул жерде мындай бир уят нерсе жок. Апаң менен барып танда, көкүрөк каптарды тандоо деген сыяктуу нерселерди, мисалы үчүн сантиметр кандай берилет, ушун эч кандай батыштын сайсаты жок. Мындай да биз улуттук шорубуз эмнеде болуп атат? Караңгылыгыбыз, түркөйлүгүбүздөн көп учурда ушундай эмгектерди жараткан адамдарды жек көрөбүз. Бир элдин ичине бузукулук жасап аткандайчы. Мен мындай жек көрүү катары кабыл алышкан жок да, эң кызыгычы. Жок, мен башканы айтайын деп атам да. Жаңылбасам Роза Отунбаеванын фонду тарабынан жарык көрүптүр. Анан мына Роза Отунбаеванын биздин коомдо да терс көз караш менен карап аткандар бар да. Өз элин тааныбаган пайгамбар, өз пайгамбарын тааныбаган эл болуп атабыз да. Роза Отунбаева агартуу жаатында акыркы 10 жылдан бери ушунчалык жанын отун берип иштеп келатат. Бирок эженин ошол агартуудагы акыбети эмне болуп атат? Элден терс көрүнүштөгү
жанагы жабылдаган топтор бул кишини бир кыргызга бир кыянатчылык кылып көргөндөй көрөт да. Бирок жанагы жайлоолорду өнүктүрүүдөгү, кыргыздын жашоо образын өнүктүрүүдөгү келечек муундун ээлерине ушуна агартуу жаатындагы коңгуроо кагып эле эмес, жасап келатат иши менен. Роза Сакынованын эмес сунушу менен жазылды бул китепчи. Анан өзү ал киши ар бир сөз айкашына чейин карап, аябай мындай мыкты редактор экен да. Укмуш, мен сөзүңө кыстырма, Алым Токтомуштун Балдарга базарлык деген китебин чыгарбадыкпы? Как раз мен ага редактор болуп камдап атканда, эжеге ошондо ыраазы болуп мистерин айткандай редакторда мына жерин алып койсок болобу, балдар биздин кыргыз балдарынын психологиясына кандай таасир этет деген ошондой жактарын өтө кылдат мамилеси ыраазы кылгам да. Чыныгы агартуучу да. Анан эже Роза Сакынованын аябай көп батыштан китептерди алып келиптир. Менде да үйүмдө да көп аябай англис тилиндеги кызыктуу китептер. Анан Роза Сакынова ошо жаңы чыккандарды алып келиптир. Анан Түркиядан да алып келиптир, түрктөрдүн китептерин, балдарга укмуштуу адабияты бар түрктөрдүн. Анан баарысын алып келип, анан тиги Түркиядан алып келген китептерди мындай англисче китептерди берип атат коркпой эле магачы. Окуй алсың да эми көрүп көрөйүн, кайсынысын кандай кылсак болот деп. Анан түрктөрдүкүн дагы мынтип карап, балким сүрөттөрүнөн билесиң да, карап көрбөйсүң деп. Эже мен түркчө билем, алып келиңиз окуйбуз анда. Сен түркчө, англисче, орусча, кыргызча билесиң, Анан түркчө китептери дагы аябай жакшы жазылган китептер да, аябай мыкты. Ошондон да билсе болот да, түрктөр бул балдарды агартуу жагына да аябай жакшы көңүл бурушат да. Түрктөрдүн адабияттарын кыргызча берип атпайбызбы? Жана балдар психологиясы боюнча, үй бүлө баалуулуктары боюнча абдан арбын. Ооба, абдан арбын, анан заманбап. Анан азыр бизде аябай аялдарга карата зомбулук күчүп атпайбы? Аялдын жашоосу бир тыйын болуп калды да. Ошо бир жуманын ичинде эле канча аял өлдү азыр, ушул акыркы жуманын ичинде элечи. Анан аларда бир мындай тенденция пайда болду. Сериалдарын аябай көп киши көрөт го. Сериалдарында ошо зомбулукка каршы бир мындай эме берип атышат да. Акыры мындай линия кетип атат да, сызык кетип атат. Мисалы бир Кызыл бөлмө деген сериалы чыгып атат азыр, мен калтырбай көрүп атам да. Ал бир жөнөкөй сериал эмес, ал бир психолог өзүнүн кызылдан жазалган бөлмөсүндө отуруп алып, зомбулуктун курмандыгы болгон аялдарды кабыл алып, алардын жашоосун мындай башынан баштап кайра мындай эме кылып атат да, түрдүрүп көрүп чыгышчы. Анан аны психологиялык жактан кантип дарыласа болот, ушунун баарын көрсөтүп атат да. Мен ойлоп койдум, бул анан астындагы комментарийлерди окусам, бүт жазып атышат да, мен да ушундай болгом, мындай болгом, тиндей болгом деп. Түрк аялдарчы өзүнчө кететкен форум болуп, эркектер жазып атат, эркектерди зомбулук көрсөткөндөрдү, анан аялдарга аял зомбулук көрсөткөндөрдү басындачы. Эми ушунун өзү деле чоң мындай аянт да, талкууланмачы. Аябай жакшы аянт. Медициналык темада деле ошондой болуп атат. Бизде мисалы сериал тартат десе эле, деген ойнош бул деле тарта беришет. Кече сага эмне үчүн жаккан жок, жана Жумайтил Эгембердиев менен кыз келиндер, бой жүргөн кыз келиндер күйөөгө тие бериш керек. Мен ушинтегине талкуу кылгым келет азыр, кызык болот. Жок, ал эми мен мисалы аягына чейин көргөн жокмун чынындачы. Анан баягы баланы төрөш деген өтө чоң жоопкерчилик да. Аны эки жак тең, атасы дагы, энеси дагы аябай чоң жоопкерчилик менен мамиле кылышы керек да. Мындай баланы жалгыз өстүрүү өтө оор. Аягына чейин көрбөсөң, анда мындай да, биз улуттук маселени көтөргөндө, демография маселеси менен көтөргөндөчү, жана молдолор айтып атпайбы, улуттун санын өстүрүш үчүн токол алыш керек, ошо көп аял алууга мыйзам кабыл алыш керек депчи. Буга альтернативалуу идеяны айтты да бул кишичи. Анан биз албетте сен айтып аткан нерсе второстепенный, ал нике болобу, болбойбу, андан маанилүүсү улут саны да, маселен бир глобализациянын шарындачы, албетте улуттун сапаты өсүш керек. Бирок биз башка ракурстан карап, демография маселесин, улут санын көтөргөндө, улам эле бир маселе менен эмес, ошонун тегерегинде коомго жем таштайлы дедик да. Маселен рухий эркиндикке жеткен, ан сезими бар, билимдүү кыз келиндерге ишаратта сөзсүз эле бир баягы тагдырың менен ойноба деп, тагдырыңды талкана барба депчи. Көрүнгөн эле эркектин колунан жете элесе эле басып ээрчип кете бербей, кыздар өзү кавалер тандаганды үйрөнүш керек да. Ойноштарын барса да бир жагы бар. Ал эми кыздарды тарбиялоо жагы өзүнчө бир чоң тема да. Анда эмеске улут саны боюнча ошо демография деп атпайсызбы? Биз көбөйсөк эле укмуш болуп кетпейбиз да. Аябай көп дүйнөдөгү калкы эң көп Индия турат. Кошуна алса эле Индия турат. Сапаты кандай дейсиз эми?
жаман эмес. Эми өнүккөн эмес да, аякта жакырчылык бар, аякта аялдарга зомбулук өтө күчтүү. Канча деген кыз келиндер зомбулуктун курмандыгы болуп атат. Индустардын сайттарын ачсаңыз эми укмуш да. Пакистан бар, Бангладеш бар. Миллиардтар ашык элдин Ансыз деле жашоо сапаты албетте. Дүйнөлүк мисалы, дүйнөлүк демографиялык изилдөөлөргө караганда Борбор Азиянын калкынын саны 2050-жылга чейин Кытай, Индиядан кийинки эле орунда турат да. Уже көбөйөт да, көбөйөбүз биз. Ансыз деле көбөйөбүз. Бирок улут дегенде сапаттуу, мисалы улутчулдук эмес, менин оюмча андай глобалдуу ойлонуш керекпи дейм да. Себеби мен ушул жерден бир кичинекей эле окуяны айтып өтөйүн. Бир Лондондо бир жака барып калдык мен, ал жакта жаган кыргыздар, анан бир эки эле англис улутундагы адам отурат. Анан кыргыздар баягы көрүп жабырып атышат да, биздин эл улуу эл, укмуш эл. Курулай мактаныш. Жок, эми курулай балким улуубуз, билбейм, бирок мен андай нерсе жок да ичимдечи. Улутчулдук билбейм, же алган билимим ага жол бербейби, же кандай билбейм, бирок мен карап отурам аларды. Тиги англичандар болсо жөн эле отурушат, аларды карап, аларга мен улам которуп берип коем, ушундай улуу экенбиз деп, андай экен, мындай экен деп, чабарың деп баш кеп коюшат да. А бирок чындыгында эң улуу эл англистер да. Ооба, чабан улутчу, тиш оорубан киши дейт, кайсы ооруп атат деп какша берет, а тиш оорубан киши ошо сен айткан англистердер, себеби алар улуттук оорусу. Аларда улут, мисалы улутту изилдөө, улуттук тилди сактоо, улуттук тилди өнүктүрүү деген программалар жок эмеспи? Француздарда да жок, англистерде да жок. Алар мындай англисен жазуусу, артисти деген эмгек сиңирген англиянын артисти деген нерсе жок да. Биздин зорубуз эле ошо наамын алып койсо трагедия, наамга жетпей калса трагедия. Биздики баягы аз улуттун психологиясы да, азчылыктын психологиясы. Улуттук өксүк комплекси. Өксүк комплекси. Эгерде биз деле мисалы Сингапурда өнүксөк же болбосо Малайзияда өнүксөк, малайлардын досторум бар, Малайзияданчы. Сингапурдан да бир дарыгер досум бар. Ой, дегеле бир жолу мен сингапурлукмун деп меникени көргөн эмесмин да. Малайларды деле анткени көргөн эмесмин да. Кадимкидей эле, ооба, сенсиң, мен мындай эле. Кадимкидей эле, кандай десем, азыр англисчеси башыма келип атат, кыргызчасы келбей жатат да. Айт эми, кара. Equal деп коет. Билбейм. Тең укуктуу эле, теңди бирдей эле. Мисалы, сен кыргызсың, сен улуу элсиң дебейт, же мен аны ой сингапурлукмун, сен өнүккөн элсиң деп. Кадимкидей эле доспуз да, жөн эле доспуз да. Сингапурдук досум стоматолог, Лондондо иштейт. Ана ага барганда ал тиги азиаттар тиши жакшы болуш керек деп тиш дарылайт да. Эми андай жердешчилиги бар, а бирок улутчул эмес да. Тиги мен сени көрүүчүлөргө айтпадым беле, сен жазуучу катары тааныштырам депчи. Бактыгүл Чыныбайдын термос деген аңгемесин Рухет сайтына жакын эртең кайра жаңыртып коем, аны да көрсүндөр. Эми ошол кичинекей аңгемеңдеги тагдыр бар да, мылтычы. Сенин журналистикаңдагы бир артыкчылыктар ошол да. Хемингуэй деле журналистика менен көп шугулданып, акыры кандай мастер болуп чыкты прозадачы. Анан себеби журналистиканын эң артыкчылыгы кайнаган турмушта жүрөсүң да, колуңдун бирөө тамырын кармап турасың да. Дегенде ошондой чыгармаларды улантып жазасыңбы? Кандай жазылып калды ошол термос? Ал термостун сырын сиз деле билесиз да. Чоп отуруп. Нези Роза Отунбаеванын фондунун жыйынында агай айтып калбады беле ошол бала бакчаларды уюштурган агай. Мен сизге айтпадым беле, сиз жазыңыз десем. Сиз аны жазбай койгонсуз, сиздин жалкоолугуңузду айда мен жаздым. Каяктан жалкоо? Мен деген 15-16 саат мен иштегенди таппайсың. Мындай болуп калды. Ал чыгармасы мен деталдар жүргөн оюмдачы. Ана жасам, мына жасам деп сен жазып калганда азамат деди. Себеби биз аспан айдагы кыялдын кереги жок. Кээде реалдуу турмушта баягы кадам сайын Шекспирдин окуялары, Шекспир жазган окуялар, менен жакаңды уштаткан окуялар толтурат, бирок биз ошону көрбөй билбейбиз, ылгап ала албайбыз да турмуштук чыгармаларды. Биз азыр Катя Урумханова экөөбүз бир китепти аяктап атабыз. Коронавирустун Кыргызстандагы баяндамасы, чыныгы адамдардын баяндары менен. Анан ошондо мен бир 5-6 главасын жаздым, Катя да 7-8 главасын жазды, дагы бир 2-3 глава. Саалыктарбыз экөөбүз. Анан авторлош дейбиз. Авторлошпуз. Анан ошондо каза болгон адамдардын жакындары мага өзүлөрүнүн ошол баяндарын жиберишип, ошондой бир главабыз бар. Эми ар бир глава кызыктуу да.
Анан ошол каза болгон адамдардын жакындары жиберген тиги маркумдар жөнүндөгү главада маркумдардын тагдырын окуп отуруп анан ойлодум да ушундан бир адабий чыгарма жазса болот экен депчи. Ал эми келечек план албетте. Анан ошол сыяктуу бир пландар бар. Бирок эми аны ишке ашырыш үчүн убакыт керек, эрк керек дегендей. Мен азыркы максатым эми мындай жакынкы учурга кое алган максатым ошо англис тилинде жазуу болот да. Сен сергек жашаган кыргызсың да жазасың, убакыт табасың. Жок, англис тилинде жазыш керек болуп атат. Себеби кыргыз тили ооба жакшы өнүк туруш керек, сакталып калыш керек. Бирок дүйнөлүк аренага, эл аралык аренага чыгыш үчүн бул жетиштүү эмес. Орус тилинде жетиштүү эмес, кыргыз тилинде жетиштүү эмес. Сөзсүз түрдө бир азыр илимий жаңылыктын баары күлгүчтүү англис тилинде болуп атпайбы? Анан англис тилинин контенти да көп. Зордук сомдукка кайра келечи, кыз келиндер темасын көтөргөндөн чарчабайм да. Себеби биздин коомдо кээде мага көрөрмандарым жазып коет, эмне эле аял темасына жабышып калдыңыз депчи. Бул менин жүрөгүмө ооруткан тема да. Көркөм чыгармаларымда деле эмнегедир кыз келиндерге көбүрөөк жан тартат экенмин да. Аялды терс карман көргөзгүм келбейт да. Анан аялга болгон зордук зомбулук биздин элде ушунчалык уруттун шорубу дейм да. Сен кандай карайсың? Негизи дүйнөдөгү тенденция бар бул. Биз кыргыздарды дүйнөдөн бөлүп карай албайбыз. Сиз айтып аткан жанагы Ал эмес Европада деле болду баягы көйүктүн убагында. Бар, көрүнүп атпайбы? Кытайда бар, Түркияда бар, бар жакта бар. Болгону биз аз эл болгонубуз үчүн бизге мындай калкыт чыгып калып атат да, баары өйдө чыгып, одоно көрүнүп. Бирок биздики жапайчылык да мурда ошондой болуп атат да. Анан жырткыч жанагы мойнуна дөңгөлөк байлап алып атасың. Андан башка мисалдар деле канча? Андан башка деле мисалы мынакей кече эле бүгүн жанагы Ала Букадагы келиндин 33 жаштагы асынып алган келиндин сөөгүн кайра казып алып чыгышты да. Эксгумация кылып, аны кайра соттук медициналык экспертиза өткөн атышат да. Анын жакындары сураныптыр, себеби күйөөсү өзү өлдү дейт да, жакындары күйөөсү өлтүрүп койду деп атышат да. Ушул сыяктуу окуялар аябай эле көп, тилекке каршы балдарга карата зомбулук. Муну кантип токтотобуз дегенде билим эле, билим. Анан ошо кыздарыбызды аябай күчтүү кылып тарбиялашыбыз керек. Кыздарды күйөө деген жеткенчек эмес. Ооба да. Ошо биз бул жерденчи кыздардын, көчөт кыздардан баштап биз ошол үй бүлө институту кыргыз коомунда калыптанмаптыр да. Бала күндөн ата-энеси баштайт да зомбулукка жол бере тургандычы. Кызга 40 жерден тыюу деген түшүнүктүн өзү эле тагдырга балта чапкан түшүнүктөр да. Анан биз ал тетиги ал муздактан берки ата бабанын салт экен деп эле былжырап бир турмушка кереги жок, турмушка зыянын берген түшүнүктөр менен жашап атпайбызбы? Ооба, тилекке каршы ошондой болуп атат. Мисалы мен айылга барганда деле, ат башыга барганда мындай келиндеримди биздин үйдө андай эмес, бирок эми баары демократия бар, мындай эркин, бирок ошентсе дагы мындай аяп, колунан ала калып, өзүн чуркап барып, жасашып, мындай бир оокатты мындай түшүгүн мындай жеңилдеткенге аракет кылам да, аяп турам да алардычы. Себеби алардын баары мен билем, агаларым, жеңилерим аларга зомбулук кылбайт, мен билем, ишенем, бирок ошентсе дагы жалпы бир мындай бир кысым бар да. Кысып турат да. Ошол билим ала албай калган өксүгү бар. Ичинде өксүк болот да баарыбирчи. Анан баягы ээн эркин баса албаган, анан финансылык көз карандуулук бар. Финансылык көз карандуулукта аябай жаман да. Бул дагы зомбулуктун бир түрү. Психологиялык баягы кандайдыр бир мындай сезип турам да ушу бар экенинчи. Анан аларга айтам, ошо кыздарыңарды жаш тарбиялагыла, ээн эркин тарбиялагыла депчи. Мен катуураак сүйлө, микрофонубуз биздики телефон. Тайтам тарбиялаган меничи. Тайтам менен тайнемдин колунда жалгыз чоңойгом, анан алар айтышчу да, "О, сенден башка кыйын жок" деп тарбиялашкан. Жакшы тарбия да бул. Ошол жакшы тарбия, мен кыздарымды ошентип тарбиялайм да. 2 кызым бар, 2 кызымды силерден башка укмуш жок деп тарбиялайм да. Анан экөө мындай дардалаңдап өзүнө өзү ишенимдүү да. Анан кызды канчалык тыйып урган сайын ал ылдый кете берет да, чөгө берет да. Бирок кийин өтө мактай бергенде балдардын өзүн жакпай баштайт окшойт. Менин балдарым кээде калып коет менчи. Ата койчу бескансы эле мактай бересиң дейт да. Жок, мактап эмес, өзүнө мындай ишенимди жаратыш керек. Ишеним жаратыш керек албетте. Анан эми мындай кылалы.
кайталагандан келме бузулбайт деп мен дагы кыргыздын макалдарын жокко чыгаргым келет да. Бүгүнкү турмушка кереги жок деген макалдарды сен өзүң эстеп тур, мен бирөкөн айтайын. Асыл эле кыргызга кесир деп көп айтам да. Бала белде, катын жолдо дегенчи. Бул кантип баягы ой айланан кетсе кете берсин, толуп атат кыздар деген түшүнүктөгү ата эне толтурат. Келин бала эшиктен чыгарып жиберсе эле баласы башканы алып келсе эле бактылуу болуп кетет дейчи. Бул бизде элге мындай бүгүнкү күндө ушу баалуулук болбош керек да, бул түшүнүктөрчү. Ата баба айтып келгенде эле анан кыз кагыт жерден тыюу, ошондой эле жанагы жакшы келин чыгып калса да аны мынтип айтат да, кайнененин камырынан депчи. Анан камырын кантип үйлөйт өзүң билесиң. Ооба. Кайсы макалдар бар дагы сен жиңиңе тийген энергияңды карматкан. Ошо кызга 40 үйдөн тыюу деген жакпайт мага чындыгында. Эмнеге тыйышы керек экен кызды? Кыз билим алганга укуктуу, кыз эң эркин болгонго укуктуу, өзүнүн оюн айтканга укуктуу да. Жок, бизде кокуйсан айтты азыр биз көрүп отургандачы, бул экөө бузуклар экен депчи. Кыргызга каршы чыгып атат деп мен айтайын. Урматтуу бизди көрүүчүлөр, ата энелерденчи тилим жайналат да. Тиги ата энелер да. Биз кыздарды эмне үчүн зомбулукка жол бергенге тарбиялайбыз. Бала күндөн кыз эшикке чыгып чүк ойноп атса дагы, же бир денки балдар менен ойноп атса дагы тыйып турат да, балдардан бөлүп элечи. Ошо менен биз балдардын бала күнүнөн кысынтып, анан балдар чоңоет, эки жүздүү болорун ойлонбойбуз. Кийин жетекчиликтин алдында жер карама болорун ойлонбойбуз. Биздин кыргыздын кошуматчы болуп калганы ошол кулптун өзүнөн болуп атат да, бала күндөн калп айтканга үйрөнөт, ата эненин зомбулугунан коркуп. Ооба, ошо эң коркунучтуусу ошол экен. Калп айтканга үйрөнүп калат. Сөзсүз. Анан бала менен чынчыл болгонду үйрөнүш керек экен да. Балага канчалык чын айтсаң, өзүңдүн чындыгыңды айтсаң, бала да ошончолук ачылат экен да. Мисалы, мен кыздарым менен мындай ортобузда эч кандай мындай жашыруун эч нерсе жок да. Мага айтпай, мояка айтчы, элге айтчы. Мындай элдин эсинде каларын айтчы. Жок, жашыруун эч нерсе жок. Мисалы үчүн баланы кичинекей деп, мисалы, аны теңсинбей, ага эч нерсе айтпай коюш мүмкүн эмес да. Ага мисалы бардык темада, болгон темада өзүмдүн оюмду айтам. Анын дагы оюн угам да. Угуп, ай сен кичинекейсиң, өзүңдү басчы деп айтпайм да. Анын оюн угуп, анын пикирине жараша аракет кылганга мындай экөөбүз аракеттенебиз да, үчөөбүз. Эки кызым бар, бир эркек балам бар. Анан атасына дагы ошо, атасы да ошондой да, алардын оюн угат, алардын багы оюна жараша мамиле кылганга. Бул эми батышчыл нерсе эмес. Бул мен өзүмдүн алган тарбиям ошондой да. Мен үйдөн алган тарбиям ошондой. Мисалы менин оюмду энем, атам дайыма сыйлашчу, дайыма угушчу, ошого жараша мамиле кылчубуз, бирок бузулуп кеткен жокмун, бир жаман жолго барган жокмун, урулук кылган жокмун дегендей баягы дайыма өнүгүү жолуна эле түшүп, мындай өнүккөнгө аракет кылып атабыз. Бул менин оюмча мындай бир менин азыркы жолум, тандап алган жолум мен өзүм үчүн туура деп ойлойм. Ар бир адамдын өзүнүн жолу болушу керек да. Кыргыздын өзүнүн жашоосу деле көргөзүп атпайбы? Биз монтип тыюу менен чоңойткон балдар кыздарыбыз эмне болуп калып атканчы, коомдун, улуттун сапатсыздыгы ушул болуп атат да, сен экөөбүз айтып аткан. Сынчыл ой жүгүртүү жок болуп калат да көбүнчө. Ооба да, аны салыштырмалуу ой жүгүртүү да жок. Биз болгону бир нерсени салыштырабыз да. Кошунаң жакшы жашап атса, же кошунан баласы тең болсо, эмне үчүн баламдайдын балдарын демес. Ошол аябай жаман. Бирок негизи ошол канга сиңип калат экен, бирок менде да бар эле да, мурдачы тиги кызым, ай, сен тигинин баласындай болуп оку деп мен дагы баягы. Бул өтө жаман. Тигинин баласына жалдаган репетиторду кызыма алып келип баягы тиги эмне кылып атат деп мынтип карапчы, мындай гипер, ата эненин гипер мындай опекасы деп коет да. Мен деле мындай жаңылыштыкты көп кетирип балдаргачы, айтасың баягы, карачы тигинин баласын шахмат ойноп атканын карачы, түм эле монтип булк этпей отурат да, анын дейсиң, анын баары туура эмес экенин андап айткенбиз да. Мен деле көп катаны кетириптим балдардын кенедейгесин десиң. Анан мисалы Эми Чуа деген бир америкалык жазуучу бар. Ошонун Илбир Сененин майданы эле ушундай которулат, англисчеси азыр турат өзүмдө. Анан ошол китебин окуп чыктым. Эки кызым ушунчалык мындай алдыңкы болсун деп тарбиялайт да. Действительно жетишет ошогочу, мындай
Нью-Йорктогу эң мыкты университеттерге өтөт, Карнеги холлдо баягы ойнойт, музыкалык аспаптарды ойнойт, 2 кыз ушундай супер болуп чоңоет да. Анан чоңойгондо бирок 18-ге чыкканда анан баарын таштап басып кетишет да. Баары чыгып кетет. Азыр эми чоа профессор, Йель университетинин профессору, саясаттануучу. Анан ошол жазып атпайбы? Менин ушул кылганым туурабы же эркин кое берип койсом болмок беле депчи. Анан мен кызым экөөбүз ошону көп мындай талкууладык да. Анан чоң кызым айтып атпайбы? Апа, менин өзүмдүн жолум бар. Ал тиги сиз айтып аткан Айнура эженин кызынын өзүнүн жолу бар. Ал балким медик болуп келет, а мен балким башка нерсе, юрист болгум келет, же дагы башка нерсе болгум келет. Сиз мени мажбурлай албайсыз да депчи. Мажбурлай албайсыз. Үй бүлөңүз боюнча абдан жакшы нускалуу ойлорду айтып атасың. Эми кыргызга бир мүчүлүштүк кетире турган тарбия кайсы? Биз жанагы конок кара келсе баланы бөлүп койгон ошондой терс жактарыбызды зыянын тартып атабыз да. Анан элге бир ушул жыйынтыктоочу эретинде элди айтып коелучу, кел. Кайсындан биз ата-эне тажаткырбыз да, балдарга тарбия беребиз деп ойлойбуз да. Ата-эне биринчи кезекте, эгер бала өнүккүсү келсе, ата-эне өзү өнүгүшү керек экен да. Ошону байкадым. Мисалы үчүн менин кызым укмуш университеттерге өтсө, мен андан да укмуш болгонго аракет кылышым керек экен. Себеби бала үчүн роль модель деп коет го. Бул эң биринчи роль модель ата-эне. Мисалы менин кызым англисче суудай сүйлөп турса, мен сүйлөбөй турсам, бул кемчилик. Ооба. Ошон үчүн аракет кылып, андан ашып түшүп, ал окуган китепти, андан кийин болсо дагы, андан мурда болсо дагы окуп, аны менен кошо ой жүгүртө алгыдай, кошо талашып, тартышып, баягы пикир алыша алгыдай болгондо гана үй бүлөдө бир гармония болот экен да. Урматтуу Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, YouTube каналга катталып коюңуздар биздин. YouTube демекчи, YouTube дүйнөдө бул агартуу жаатындагы эң мыкты аянтча. Себеби анда 10 миңдей балдар психолог иштейт. Балдардын психологиясына терс таасир эткен көрсөтүүлөрдү YouTube чагылдырбайт да. Мисалы, YouTube'дан эч качан бир порно көрбөйсүң да. Мындай агартуу жаатында балдардын, өспүрүмдөрдүн психологиясына терс таасир этпеген айдыңда. Ошондуктан сен деле айтып койчу, Рухеш ТВ катталып койгула деп, себеби менин тилимди албайт көбүнчө катталбай атат. Ожобай байкенин каналына катталгыла, кеде эле тентек кылбаса. Бирок абдан жакшы, кызыктуу, кыргыз адабиятына агартуу жаатында абдан кызыктуу маектер чыгып жатат. Айрыкча жомоктор, жеңе бөкөн жомоктору керемет. Мен дайыма угам. Ошо катталып коюңуздар. Айрыкча мен ошо чет өлкөдөгү мени көрүп жаткан, сүйлөшүп жүргөн мен жакындарыма айтар элем, катталыңыздар. Дагы бир тиркемеңиз чыккан, чет өлкөлүктөр үчүн. Чет өлкөлүктөр, ооба, чыккан. Ал мен эмне эле балам билет. Аны унутуп койдум. Ошону сага берип коем, тилектештерди каттап. Дагы бир тиркеме чыктыр, ошол тиркемеге тилектештердики жанагы 3 категорияда да. Жалпоо кумурска, менеджер кумурска, анан жаратман кумурска дегенчи. Себеби биз баягы меники коммерциялык багытта эмес да, Рухеш сайты дагы, Рухеш ТВ дагычы. Андыктан биз ошол агартуудагы тилектештер үчүн ошону ачканбыз да, мындай $4, $3 ошондой которулат экен да. Негизи биз бекер окуганды жакшы көрөт, бекер алганды жакшы көрөт. Ушундайбыз баары эле. Бирок ар бир эмгек бааланышы керек деп ойлойм. Ошол тиркемеге да катталып коюңуздар, YouTube'га да катталыңыздар. Рухеш ТВ. Ушу менен жыйынтыктайлы, же дагы айтып турасыз. Рахмат. Сен келип бергениңе абдан рахмат. Агартуудагы момундай ишиңди билектирип аткара бер. Мен кубанычтамын, бул китептериңди калтырып кеткен. Мен сөз окуп чыгам бугачы. Менде убакыт аз, бирок мен агартуу айдыңында, эгер мүмкүн болсоң электрондуу вариантын берсең, жарыяла десең жарыялашабыз. Электрондуу варианты элге көбүрөөк жетсин, жеткирели. Роза Тумаеванын фондунан уруксат алып берейин. Каяктан тапса болот бул китептерди? Бул китепти билбейм, азыр мен өзүм деле алган. Жок, сатыкка чыгарышпады, бекер таратышты окшойт. Муну көрүнүп планда көргөзүп койсоңуз, оператордон суранам. Бул китепти болсо Роза Тумаеванын фондунан 350 сомго ошондой сатып атышат. Ошондуктан ишиңе ийгилик, чыгармачылык мээнеттин дөөлөтүн берсин. Келчи калды бербай. Оппа!